Skandal деген кутман барыңыздарга. Скандал деген кыргызча кандай болот? Чыр болот экен, чыр же чатак ушундай сыяктуу. Түшүнүк боюнча мындай грубо болот, чыр чатак десек, бирок мындай ошол нерседен кантип алыстаса болот? Кантип ошол нерсени ошол көйгөйдөн акырын экологично арылсак болот деген бүгүн тема. Ар бирибиздин эле башыбызда бар, ар бирибиздин ичибизде мындай эмоциялар бар. Ушу психологическая часть болгондон кийин ушу эмоция менен иштеп, ошол эмоцияларды кантип жөнгө салуу, кантип ошол нерселерди өзүбүз иштеп, өзүбүз жөнгө салуу боюнча болот да бүгүнкү темабыз. Ар бирибизде эле кичинекей кезибизде эмне болгон? Ушул эмоциялардын негизи түрү болот да. Агрессия болот, кичинекей кезибизде ыйлап, чыр салып, бир нерсеге жетпесе, эмне кылат? Ызы чуу менен, ый менен бир нерсеге жетет. Кичинекей балдар сүйлөй албагандай эмне кылат? Ыйлайт дагы, ошол оюнчук алам деп атып, ошону алдырат, же болбосо ыйлап бир нерсени тамак бер деп айтат. Кийинчерээк чоңойгондо магазинде бир нерсе алып бер десе алып бербей, түшүнбөй атсак эмне кылат? Тоже ыйлап, скандал салып, кээ бирде байкайсыздар, көчөдө кичинекей балдар ыйлап магазинден чыкпай атканын, же бир оюнчукту кармалып бербей атканын, баарыбыздын ичибизде эле кичинекей бала жашайт. Аны баарыбыз эле ушул канчадан бери айтып атабыз, угуп атабыз, баарыбыздын эле ичибизде кичинекей бала жатат да. Анан ушул агрессияга түшкөндө ошол кичинекей бала эмне кылат экен? Ойгонуп кетет да. Анан бизде көп эле учурда балдарыбыз ыйлап атканда эмне кылабыз? Кээ бирлер дагы кол көтөрүп сабап жибергөн да бар, же болбосо оозуңду жап, ыйлаба, үнүңдү чыгарба деп урушкандарыбыз болобу? Болот, азыркы учурга чейин эле ушул нерселердин баарын колдонуп келебиз да. Бирок биз ушул нерсени дагы мындай экологично деп койсо болот, кантип туура чыгарганды. Казыр рилстер чыгып кетти го психологдор боюнча. Тамак ичип отурган жерден папасы баласы кичинекей баласы ыйлап атса айтат го, эмне болду, ыйлагың келип атабы деп отура берет го. Бирдеке жегиси келсе дагы аны экологично чыгарыш керек деп, что ты хочешь кушать, что ты плачешь деп эле кечке сурай берет эмеспи? Анын потребностун аткарбай, кечке ошол менен отура берген бир күлкүлүү рилстер чыгып атат казыр неме боюнча Инстаграмда. Негизи ушул балдарды укканды билиш керек дейт да. Укканды билип, анан эмне болуп атасың, как ты себя чувствуешь деген суроону дайыма бериш керек экен да. Кандай сезип атасың, ыйлагың келип атабы, урушкуң келип атабы деп. Анан ошол эмоцияларды дагы мынтип чыгарганды билиш керек да. Ооба, мен сизди жаман көрүп атам, сиз мага жакпай атасыз деген ушундай сөздөр болсо, биз наоборот анын оозун кайра жаап, балабыз менен кайра айтышып кеткен учурлар болот, Жакпасам анда чыгып кет, анда жогол, анан дагы бир нерсе деген сөздөрдүн баарын, То есть просто ушул кезде кучактап, поддержка бериш керек экен да. Биз ошол нерселерди кичинекей кезибизде албаган үчүн, мындай психологияны биздин ата энебиз окуган эмес. Биз өзүбүз деле мен мисалы эми ушу психологияга 3-4 жылдан бери мындай түшүнүк пайда болуп атат. Ата көбүбүз эле андай нерсени билбей эле ата энебизден, чоң апаларыбыздан алган тарбия менен эле балдарыбызды тарбиялап келатабыз. Өзүбүз ошентип тарбияланганбыз. Анан балдарыбыз ыйлаганда эле эркектер ыйлабайт, эркектер кыз болуп каласың, же болбосо дагы лысый болуп каласың, мына ыйлап атып чачың түшүп калыптыр, же дагы бир нерсе деген ичине эмне кылабыз? Страх киргизип коебуз да. Же кыздар ыйлап атса да мына сулуу болбой каласың, көзүң кыйшыйып калды, же дагы бир нерсе деген, Даже кичинекей кезде ыйлай берсе да көзүң карарат, мейли ыйлай бер деген ушундай биздин бир нелерибиз бар, убежденияларыбыз бар, Ыйлай берсе көзү карарат деп
укса жакшы. Биз аны эмне кылабыз? Наоборот, оозун жапканга аракет кылабыз. Үнүңдү чыгарба, кошуналар эмне дейт, көчөдөн ыйлап калса мына сени карап атат деп, мынтип уят караганга аракет кылабыз, оозун жапканга аракет кылабыз да. Кыз болуп каласың деп, эркектерде дагы. Аны эркектерди ыйламак беле деп оозун жаап, алардын ичиндеги ызасы ичине түшүп кетет экен да. Көрдүңүздөрбү? Ичине ошонун баарын сактай берип, ыйлайын десе оозун жаап ыйлап, эмне үчүн үнүн чыгарбай ыйлап, ошонкендер бар. Анткени мен үнүм чыгарсам уят, эркектер ыйлабаш керек. Ушундай сыяктуу нелер бар, убеждениялер бар да. Мээде ошонун баары сакталып калган да. Анын баары эмнеге алып келет экен? Айтабыз го, балабыз эмнеге оорулуу болуп калды деп. Биздин деле ооруларыбыз азыр мына ушул возрастта канча деген эжелер, апалар не десе эле, ушу ооруп келгем, стресстемин, депрессиядамын деп ушундай сөздөр көп чыгат го. Жанагы элементарный давление, өттүн деле оорушу, бөйрөктөрдүн, боорулордун, ички органдардын ооругандын бирден бир себеби ошол ичибиздеги гнев деп коет, ызаланган нерселер чыкпай алган да. Скандал, ызы чуу кылгандан коркуп. Көп аялдар кыйкырып, өкүрүп жолдошуна мынтип өзүнүн эмоциясын выплеск чыгарып алат да. Скандал кылып, кадимки эле ызы чуу кылып эле чыгарып алат. Же болбосо жолдошуна чыгарбастан балдарына чыгарат да. Аларга, конечно, зыяны тиет, но ичибизде мынтип сактабайт экенбиз да. Сактабай кыйкырып өкүрүп чыгарып алат. Эркектер көбүнчө ошолорду чыгара албайт. Көбүнчө эркектер эмне үчүн инсульт, инфаркт, ошондой нерселер болот дегенде, ошонун баары ичине жутуп, билинбей эле бир ооруларга чалдыгып, ушул оорунун келген бирден бир себептери ошол нерселердин баары чыга албагандык экен да. Анан башка бирөөгө да түшүндүргөндө, мен өзүмдү жаман сезип атам, мен урушкум келип атат, же болбосо мен таарынып атам деген сөздөрдү ачык айтып, чыгарып, мен таарындым, буну кылбай койдуң деген сыяктуу нерселерди эмне кылыш керек экенбиз, оозубуздан айтышыбыз керек экен да. Азыр жолдошубузга эмес, мына балдарыбызга деле таарынып отуруп алган күндөр болот, Балдарыбызга да айтпай, балдарыбыз ал нерсени сезбейт да, билбейт да. Балдарыңызга деле, кыздарыңызга деле айтпасаңыз, алар каяктан билет сиз эмнени каалап атканыңызды да. Өткөндө дагы сиңдим күлүп атты эле, кайынсиңдим менен караванда гүл айтып жүрүп, анан бир сумканы көрүп жактырып калыптыр кайынем дейт. Аны кармалап эле анан кеткенбиз дейт, ары көтөргөн. Анан эшикке чыкса эле бултуңдап эле кайненем ушинтип калыптыр дейт. Анан эмне болду, мамам, эмне болду десе деле айтпайт дейт. Анан машинага отургандан кийин жана сумканы мен көтөрүп, жакшы экен десем, ооба деп койдуң. Ошону алып берип койсоң эмне болот деп, уже машинага отургандан кийин айтыптыр. Кайра айланып келип караванга кирип дейт, кайра ошол сумкасын алып бериптир деп күлүп атпайбы. То есть көрдүңүздөрбү? Ал кудагыйыбыздын дагы мынтип ашказаны айтат го, неме суук түшүп кеттир, ичине ашказаны. Кыргызда суук анан суук анан ысык деген эки эле ысыкчан, суукчан деген оорулар болчу эмес беле. То есть ошол нерселер түшүп кетет экен да, ылдый жагына. Ошол нерселерден сакташ үчүн эмне кылыш керек? Ушинтип сүйлөп, эмне болду деп сурап, сиздер балдарыңыздардан ошол нерселерди сурап неметсеңиздер, кийин балдарыңыздар сиздерди делечи эмне болду, эмнени айткыңыз келип атат деп сиздер менен сүйлөшкөндү дагы үйрөнө баштайт да. Ошол нерселердин баарын эмне кылабыз? Анын баарын сактаганга аракет кылабыз, Анан көбүсү эле ушул балдарына таарынат деп атпаймынбы? Ушул эң биринчи баласына таарынганда эмне кылат экен? Тез картаят экен. Жана саны аркып кетет деп коет го. Баласына айта албай, айтса дагы туура түшүнөбү, түшүнбөйбү деген сыяктуу ушул нерселер ичибизде эмне болот экен? Стресс, депрессияга алып келип, сиздер деле мындай бир мисалдарды элестетип көрсөңүздөр, балдарыңызга таарынган күндөрүңүз, көп эле эмне үчүн балдарын таарынган жөнүндө айтып атам, бу жерде возрасттагылар азыр ошондой да. Только балдарына айта албай, таарынып, келинине таарынып, кызына таарынып коюп отурган эле биздин эжелерибиз, апаларыбыз, байкелерибиз, эркектер деле, аталар деле ушинтип айта албаган күндөр болот.
өзүнчө эле бирдекелерди придумывать этип алып эле мен эгерде ушинтип айтып койсом анан балам мага минсечи деп өзүбүз додумываем деп коет го. Бир историяны ойлоп таап алабыз дагы өзүчө таарынып отура беребиз да. Ошол кезде эмне болот экенбиз? Өзүбүз оорукчан болот экенбиз, тез картаят экенбиз, тез жана депрессия, стресс деп коет го. Ошол нерсеге чалдыккандын бирден бир себептери ошол экен да. Экинчиси эмне кылат экен? Балдарына таарынса, сиздердин батаңыздар балдарыңыздарга тийбейт. Сиз таарынып атасыз да. Анан түштүк жактын мага аябай жакканы ошол отуруп эле бата бере берет да. Ошол нерсеси аябай сонун да. Анан таарынып отурсаң, ичиңдеги батаң дагы тийбей калат экен. Анан айткың деле келбей калат. Узун баталардан айтайын десең ичиңде таарыныч турса, кыска эле бир нерсе чыгат деген сыяктуу да. Анан балдарыңыздын жолу болбой, жумушу жүрбөй аткандын да бирден бир себептери ата энеси да болуп калат экен да. Эгерде батаңызды берип түшүнүп турсаңыз, айтат го, бата менен жер элге көрөт депчи. Ошондуктан балдарыңыздарга дайыма бата берип, анын көзүнчө прям отуруп бербесеңиздер деле дайыма эстеп, ушу баламдын ден соолугу, балама ушундай ыйман бер, жумушуна жол ачылсын деген сыяктуу ошо баталардын айтып туруш керек экенбиз да. Бизде чүй жакта анчалык ушу баталарды, мен деле мисалы папам омин эле деп коет, мынтип отуруп, монтип бата берип ушинтпейт да. Бирок отурганда мындай каалоо тилектерин айтып, ыраазычылыгын айтып ушинтип отурат да. Канчалык мындай ичинде ыраазы болсо, ошончолук эмне болот? Батасы тиет экен. Ошон үчүн таарынганды токтотобуз, баталарыңыздар берип, өзүмдүн ичимен чыккан балага эмнеге таарынып атам? Бунун жашоосу жакшы болсун да деген сыяктуу нерселерди эсиңиздерден чыгарбай, батаңыздарды берип, эгерде таарынып атсаңыздар, сразу ошол жерден эле айтыңыздар. Же болбосо балаңыз мондай эмоцияда болуп атып, укпай турган болсо, анан тынч отурганда балам, мен сен менен сүйлөшөйүн дедим эле деп акырын эле мен капа болдум деп ушул нерселерди айтсаңыздар, ал киши деле угат, балдарыңыздар деле да. Анан дагы таарынткан ата эне өзү дагы жаш кезинде ушинтип таарынткан, өзү дагы ушул поведениясин мынтип ойлонуп көрүңүздөр да. Мен деле башыман өтпөдү беле, мен дагы ушинтпедим беле деген сыяктуу нерселерди эмне кылыш керекпиз? Дайыма ойлоп жүрүш керек экенбиз да. Көп эле учурда өзүбүздүн кылган нерсебизди мындай зеркало кылып, күскө кылып туруп, сиздин балаңыздан көрсөтүп коет. Мен кайнатам ушундай сөздү айтчу эле, балаңан көрөсүң десе мага аябай катуу тийчү да. Кийин балаң көрсөтөт, балаңан көрөсүң десе эле, эмнеге андай сөздөрдү айта берет деп, чын эле ошол зеркало болуп эле кайра эле көрсөтө берет экен да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Жакшы нерселерди чыгара берсек, кийин биздин балдарыбыздан только жакшы жагын көрөт экенбиз. Кудай бизге жакшы жагын эле көрсөтүп, жакшы нерселердин баарын берет экен. Ошондуктан эмне кылабыз? Балдарыбыздын жолу ачылсын деп эле турабыз да. Эгерде өзүңүздөрдүн ошо ичиңиздеги жериңиздерде батпай атса, ушу гневден кантип арыларын билбей атсак, эмне кылабыз? Дайыма эле айтабыз, баскыла, спорт менен заниматься эткиле деп, ошолордун баарын жазып алсаңыздар болот азыр. Эң биринчи эле кайталап эле келатабыз, турганда ыраазычылык менен турабыз, ыраазычылык менен турганда эле ушул ичиңизге ыраазычылык толуп эле өзүңүз мындай жеңил сезип турасыз. Байкайсыздарбы? Шашып ушуп турган кандай болот? Бир аз 5 мүнөт жатып, өзүңүздүн ичиңиздеги ыраазычылыктардын баарын айтып, кимге ыраазысыз, жатаарда ушул нерселердин баарын айтып жатканда, мисалы, мындай уйкуңуз да тынч болот да. Жинденип, кечөгүнкү өткөн күнгө недовольный болуп ушинтип жатсаңыз, тез картаясыз, кабагыңыз бүркөлөт, бети баш бырышат, мындай чарчагандай, кээ бирде ойгонгондо айтып калат го, бирөө тебелегендей эле болуп эле, тебелеп тепсегендей эле жанчылып турдум дегендериңиздер болобу? Ошол эмне болот? Мээбиз иштей берет. Биз организм жатат, вроде бы уктап атат, но биздин мээбиз эмне болот? Иштей берет.
кечеүнкү күн менен иштей берет. Ар бир сабакта эле ушул нерселер айтылат. Назгүл да өткөндө айтты го, таарыныч 3 мүнөттө, 10 мүнөттө ошол нерсенин баары кайра эмне болуш керек экен, жазылыш керек экен да. Таарыныч, гневдин баары эмнеден болот? Таарынычтан болот да. Сиз кимге таарынасыз? Эң жакын адамга. Мисалы, жолдон өтүп бараткан эле кишиге таарынбайсыз да, туурабы? Же бир дагы бир неме алыс эле бир туугандарыңызга деле таарынбайсыз да. Именно сиздин эмне үчүн балаңыз сизге таарынат, же сиз балаңызга таарынасыз? Анткени ал эң жакын адам. Ата энебизге таарынабыз, жолдошубузга таарынабыз. Анткени эң жакын адам, анан ал адам сизди көтөрө билет да. Же курбуңузга таарынасыз. Канчадан бери мен ушу менен дос болуп жүрсөм, ал мени ушинтип деп таарына беребиз, ичибизде ойлоп мындай бир ожиданияны да, бир нерсени элестетип алабыз. Ушундай болот, ушундай болуш керек деп өзүбүзчө эле кыргыздын таарынгандары да көп эмнеден болот. Мен ага көк жоолук алып барсам, ал мага ак жоолук салып койду, кайра көк жоолук бербей деп, вот ушул сыяктуу. Же тойго барып келсек, мага тост бербей койду деген сыяктуу да. Көрсө просто ичибиздеги кичинекей балабыз эле ойгонуп кетет экен дагы, мага көңүл бурбай койду деген сыяктуу нерсебиз эле эмне болот экен, тырс деп эле ойгонуп кетет экен да. Кече айттым го, лифт, жашообузда лифт бар, кайсыл бир учурга ошол мынтип шылчок триггерит этип кетет да, ойготуп берет да, мээңиздеги нерсени ойготуп берет. Баягыда да ушинткен, ушул эжем мага көк жоолук салбай койду эле деген сыяктуу таарынычтар боло берет экен да. Ошол эгерде сиз таарынып ушинтип калсаңыздар, эмне кыласыздар? Ошол таарыныч менен жатып албай, кечинде спорт менен алектенишиңиз керек экен да. Мына тойдон келатасыз, таарынып ичиңизде, мага мындай устукан бербей койду кыргыздарда, башкача мен деген азыр возрастыңыздар баарыбыз эле эмне жемекпиз, куймулчак куйрук бербей койду же жамбаш бербей койду деген нерселерде. Анан басып келебиз да, өзүбүз менен өзү сүйлөшүп, басып, анан ошол эмоциялардын баарын эмне кылабыз, чыгара баштайбыз да ичибизденчи. Сүйлөп өзүңүздөр, анан жакшы жака бир нерсени тип чоңойтуп салсаңыздар да болот да. Эң жакшы нерсе баскан жакшы да. Басып, жөө басып келиңиздер ошол кафеден үйгө чейин, басып ичиңизде ыза калдыбы, сезиңиз, ошол эмоцияларды сезиш керек. Прочувствовать надо, прожить надо дейт го, ошол нерсе менен жашаш керек экен. Ичиңиздерге мынтип түртүп салбаңыз. Сизге көрүнбөй калса, сезилбей калса, ошол бойдон тура берет эмес. Элестетиңиздер, бир картошка эле турат, ал эмне кылат? Кечке чейин аны карабай койсоңуз чирийт. Чиригенде эмне кылат? Сасыйт. Үйүңүздөгү мусорду чыгарбай койсоңуз эле эмне болот? Үйдө, анан бир баштык мусор калып бериңиз да. Абийда таарынып келатасыз, жинденип келатасыз, же кийимиңиз нит болуп калды, же прическаңыз нит болуп калды. Биз элементарный нерсеге эле жинденип беребиз, туурабы? Маршруткадан бутуңузду тебелеп койду, же болбосо место уступать этпей койду, же бирөө жаман көз менен карап койду деп эле ичибизде. Анткени баарыбызда сиздердин возрастта оозуңду жап, ыйлаба, үнүң чыгарба, кыска 40 жерден тыюу деген нерсенин баары басып келген да. Үстүңүздөрдө канча деген запрет үстүңүздөрдөн басып келатат да. Ошол нерсенин баарын эмне кылыш керек экен? Ичте калтырбаңыздар. Оорубайын дейсиздерби, жакшы каарлыкты өтөйүн дейсиздерби, ошол нерсенин баарын чыгарышыбыз керек экен да. Анан басканда дагы бирөө менен ушакташып, ого тирден таарынычтарды толтурбай, жалгыз басыңыздар да, жалгыз. Соня эжени билем, офистен келатып, жөө келет, канча 2 остановкадай, өзү жалгыз басып келгенде, мээге только проблеманы ойлобойбуз. Кече эле айттым, мээбиз дегенде бриллиант менен чегип алган сыяктуу деп элестеткиле. Мээңиздер бриллианттар. Бриллиантты кантип сактайсыздар силер? Же болбосо алтын украшениеңиздер бар го, аны тим эле шкатулкага салып өйдө коюп коесуздар, же норка, тумак немелериңиздерди кантип сактайсыздар? Кумуш, үлпүлдөтүп өйдө жака сактайбыз. Мээбизге болгон мусорду киргизе беребиз да. Ушу эң жаман нерсе, мээни айтат да, эч разбору жок эле.
эч нерсени ылгабайт, не кылат, баарын мээге сактай берет экен да. Айтат, мээге караганда ашказан акылдуураак дейт да. Анткени туура эмес нерсе жесек, ашказан кайра сыртка чыгарып салат. Туурабы? Лишний жеп алсак, кайра сыртка чыгарып салат дейт да. А мээ ошонун баарын чыгарбайт, баарын сиңире берет да, көтөрүп жүрө берет экен да. Проблемалардын баарын ошол мээбиз сиңип калган нерселердин баары ошону мындай оорулуу кылганы, проблема деп ойлойбуз го. Ошол нерсенин баарын создавать эткен, ошонун баары эмне экен? Мээбиздеги кичинекей чагыбыздагы флешкалар экен да. Ошонун баарын тырс деп эле ойготуп берет да. Кичинекей кезиңизде ойноп атып, анан кукла талашкан учур болуп калат го. Сиңдиңиздин тоюна барсаңыз, сиңдиңиз сизге бир аз туура эмес бир нерсе кылып койсо, баягы кукла талашкан элесиңиздер келип кетет. Ошол сыяктуу да. Ошон үчүн спорт менен басыңыздар, басып жалгыз ошол нерсенин баарын анализ кылыңыздар. Бир жемистер уже канча окуунун баарын окуп, жана хопонопонолорду айтсаңыздар болот. Же болбосо ошол немелерди мындай биринчи жинибиз келет, анан ошол эмоция, жини келген эмоцияңызды ичиңизден айтышып, сүйлөшүп, анан кайра эмне үчүн ушундай болду ситуация, ошону ойлоңуздар. Анан ошо үчүнчү этабы кечиргенде, эми анын деле колу бошогон жок да, эми ал деле мага көңүл бөлө алган жок да, значит ак көйнөк эле бар экен да көк көйнөк берген жок деген сыяктуу ушул нерселерди, өзүңүздү жакшы нерселерди ойлоп, мечтать этип, мен да ушундай сонун той берсем экен деген сыяктуу нерселерди элестетип басып келиңиздер. Эң жакшы нерсе бул басат да, баскан. Же болбосо чуркасаңыздар, көбү бизде уже чуркаганга машыккандар бар, мен уже чуркабатам дегендер бар да. Чуркаганды жакшы көрөм, адат болуп калды дегендер бар. Чуркасаңыздар дагы аябай жакшы, эртең менен эрте сергип, кээ бирөө кечинде да чуркап, анткени спорт немесинин баарын, кандын баарын кызытат, ошон үчүн чуркасаңыздар андан да сонун да. Кээ бирөөңүздөр ушул негизи йогага барганда, йогага барсаңыздар болот да. Йогага барып жүргөндөр болсо, араңыздар да билесиздер, ал жакта кандай мындай духовный деп коет да. Мен ошо ойлочу элем, эмнеге йогага келсе эле ушундай духовный болуп неметет депчи. Анткени ар бир мышца менен, ар бир булчуң менен иштейт экен да ал жактачы. Ар бир булчуң менен иштеп, анан бүткөндөн кийин жанагы жатып, поза трупа деп коет, же болбосо шавасан деп коет, түп-түз жатып 10 мүнөттөй мээңе эчтеке киргизбей деп айтат да ал жактан дагычы. Информация келатса эле сразу мээңер менен сүйлөшүп алгыла дейт да. Договорить со своим мозгом. Келатабы сразу мынтип кетиргиле дейт да. Только жакшы нерсени мээңиздерге калтыргыла. Мечтать этип дейт, ичиңиздеги органдарга дейт. Бул сабактан өткөн нерселерди ал жактан дагы айтат да. Жүрөгүңүзгө ыраазы болуңуз, кандай согуп атат, ошону угуңуз, ичеги карындарыңыз кандай иштеп атат, ошону сезиңиз, бөйрөгүңүз кандай иштеп атат, ар бир жүлүн кантип жерге жатып, жана поза трупа деп атпаймынбы, түп-түз болуп, ар бир омурткаңыздын жатканын, түз жатканын ошонун баарын сезиңиздер дейт да. Ошонун баары мындай йогада мээң менен, жүрөк менен ошонун баарын бир калыпка келтирет да. Ошон үчүн эгерде шарттарыңыздар болсо, ошо йога менен дагы машыгыңыздар деп айтат элем. Мен өзүм бир уже 2-жыл барып атам. Мага аябай жагат да, аябай жагат. Анан ал жакта эжелер да бар. Бир бакен эже бар, 76-га чыгып калды. Ушип возрасты жакшы эле, бирок ушунчалык чоюлчаак, ийилчээк. Ошол эжени көрүп, мен да ушу инструктор болсомбу деген максат коюп атам да. Анткени менин түшүнүгүмдө мындай да, барасың, группа менен иштейсиң, өзүң дагы йога жасап атпайсыңбы? Күнүгө 1 мал, 2 мал ушу йога менен денең баарын чоюп, денең менен иштесең кандай сонун болуп атат. Бу жерде денең менен эле эмес да, мээң менен ушундай бир позалар бар, жана поза дерево түп-түз туруп, ушу бутун учу менен туруп, ошол эжелердин баары ушу мына 2 ай, 3 ай баргандан кийин эле карасаң ушу такыр өзгөргөндөр да. То есть эгерде оюңда эч нерсе жок, проблемалар жок болсо, бир бутуң менен эле турсаң болот да, бутуң учу мененчи. То есть ушунун баарын не кылыш керек?
эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо ошол нерсеге да барыңыздар. Жан дүйнөңүздөрдү тынч кылганга. Үйдө отурсак, эмне үчүн айтабыз? Үйдө отурбагыла, жумушка чыккыла, балдарыңардын балдарын өздөрүнө бергиле деп, сиздерди мындай иштесин деп эмес, өзүңүздөрдү эс алсын деген максатта да. Эс алса экен, эми да канча жашоо бар? Эч кимибиз билбейбиз канча күн жашайбыз, туурабы? Бирок балдарыңыздар чоңойтуп, кайра неберелер менен отуруп, үйдө отурсаң, только эмнени ойлойсуң? Стресс, депрессия, ушундай нерселердин баарын эле ойлой беребиз, ызы чуу, нерв боло беребиз. Үйдөн чыгып кетип, плаваниеге барсаңыздар болот. Кээ бирөө сууну жакшы көрөт, Берде биздин Дамир эжебиз бар, таңкы 5-те туруп алып сууга түшүп келчү эле ысык көлгө. Ысык көлдүн ак бусу деп коебуз да. Эжебиз таң атпай, элдер ойгон элек болсо, ысык көлдүн суусуна түшүп жүргөн. Андайлар да бар да арабыздачы. Плаваниеге барыңыздар. Кимге табитиңизге эмне жагып атса, ошол жака барыңыздар да. Сууну жаман көрсөңүздөр, же ошол суудан фобия деп коет, сууну ойлогондо эле бир коркуу сезим болуп кетсе, анда ал силердики эмес. Сиздин жан дүйнөңүз эмнени кааласа, басып келгенде мен аябай сонун болуп калам десеңиз, анда басыңыз. Сууга түшкөндө аябай жакшы көрөм дегендер бар. Баняга деле барсаңыздар болот. Баняга десе, көбү ойлойт да ошол жака суу кирин кетиргенге деп. Сырткы эле кирмес, банядан ички кирлер да кетет да. Мээбиз эмне кылат? Тазаланат, ордуна келет деген сыяктуу да. Үйдөгү баняго мындай шашып ушуу эле сен түшсөндей мен түшөм болуп ушинтет го. Именно мындай банялар бар го, эс алчу жайлар бар да. Өзүңүздөргө ошону позволять этиңиздер. Өздөрүңүзгө ошол нерсени уруксат бериңиздер. Барыңыздар, эс алыңыздар. Бул дагы жана парилкаларга жатып, бул да бир спорттун түрү да. Бул да бир эс алганга, жан дүйнөңүз эс алып, барып өзүңүздөргө уруксат бериңиздер массаж алганга. Массаж дагы ар бир булчуңуңуз менен иштейт. Ал жакта ар бир точкаңыз менен иштейт да. Мисалы, мындай депрессия болуп, дайыма переживать этип жүргөн кишинин денеси дагы эмне болуп калат? Чымыр болуп калат да, тырышып эле жүрө берген. Немеге барып көрсөңүздөр, массажга барганда ошол жакта айтат да, эже денеңиз катып калыптыр, же тырышпаңыз деген ушундай сөздөрдү угасыздар да. То есть анткени мындай биз менде да ошондой случайлар болгон. Мен өзүмдү мындай закрытый деп коем, мындай стресс абалында эле мынтип алып жүрөсүң. Анан айтат да, расслабьтесь, могу жериңиз уюп атат, могу жериңизде мындай комок бар экен деген сыяктуу нерселерди айтат да. Ошон үчүн баняга да барганда эс алганды дагы билели да. Стресстен жиниңиз келип атса, баняга кетип калыңыз. Жиниңиз келип атса, бассейнге кетип калыңыз деген сыяктуу да. Андан кийинкиси эмне кылат экенбиз? Бийлейт экенбиз. Танцыга. Бизде танцы Майи деген беле, ушу Бишкекте Майя деген бар, тоже уже 70-тен ашып калган эже. Ал дагы группасында 60+ да. Бар, уш бизде көп эле, биздин компаниянын көп эле ошол жака барат да. Би эмне кылат экен? Бийлегенде, билесиздер, расслабление. Немеге той топурга баргандагы би ал башкача, бул жердеги би танцыга барган такыр башкача да. Өзүңдү кантип алып жүрүш керек? Ар бир бидин позаларын, ар бир бидин турган немелерин, стойкаларын кантип эластичный туруш керек, кантип бийлеш керек, ошол нерсенин баарын үйрөтөт. То есть танцыга да барсаңыздар болот. Биз мисалы азыр кээ бирөөңүздөр укканда, мен үчүн каяктагы танц, элестет мен бийлеп аткан деген ушул сыяктуу ойлор келип кетсе, биз тиги круизге барганда ушул нерсени көп айтам. Бир немелер, значит, алар деле 70-80 дегиле немелер калчылдап таягы менен мынтип келаткан аталарды көрөсүңөр. Же болбосо апалар мындай сырт артынан карасаң, чачтарын мондай кой берип алган, химия кылып, укладка кылып, анан кыска мындай ламбада көйнөктөрдү кийип алган, така менен ушинтип турат. Анан артынан карасаң, где-то 20-дагы кыздардай да. Маңдайынан карасаң, билинет да возрасттары, мойну, бетинен деп аябай суктанып келгенбиз да. Рыскүл Шайыповна менен барганбыз.
анан ушинтип элестетип койдук да, командадагы эжелер ушинтип келип эс алса кандай сонун деп. Анан ал жакта дагы неме бар, танцевальный танцплощадка деп коет да. Ал жакта бир жерде немелер болсо, жана медленный танецтердин немеси болсо, площадкасы болсо, бир жерде танганы болот, бир жерде жанагы биз көрүп аткан калчылдап таяк менен жүргөн аталар бир күнү красный день деп коет. Кызыл бантик байланып алышкан, кызыл рубашка кийип алган, кызыл бир нерсеси болуш керек да. Красный день, черный день болсо капкара кийинип алган. Ошол эле апаларды, ошол эле аталарды көрөсүздөр, ушинтип кычырап, анан ошол жакта бийлеп жүргөндөрүн көрөсүздөр да. Ошолорду көрүп алып, бийлегенин көрүп, кой барып танцыга жазылыш керек экен деп Рыскүл экөөбүз ушинтип эле Шайповна жазылды. Рыскүл, мен йогага кеттим да. То есть ар кимде мындай табитине жараша да. Ошолорду көргөндө аябай бийлегим келип кетет да. Тойго барганда деле бийлесеңиздер аябай мындай неметип каласыздар го, эмоцияны. Өткөндө Жалал Абадтын лидерлери Токмокко келишип конокко анан Гавайиге алып барганда сонун болду. Кетип атканда танцплощадкага стресс эмес, негизи эле мындай расслабление болду да. Ал жака бийлеп, жакында жаңы жыл келатат, жаңы жылды уюштурсаңыздар болот. То есть мени эмне кылыш керек экенбиз, бошотуш керек экенбиз да. Мени бошотуш керек, анан дене кыймылдаганда, эгерде стрессте болсоңуз, денеңиз менен напряженный, ар бир булчуңуздар менен тырышып турат да. Танцы бийлегенде эмне болот? Баары мындай бошоп денеңиз, өзүңүздү ошол стресстерден алыстатканга өзүңүз жардам бересиз да. Бирок той топурларда мындай бираз мындай уялуу деген, кудам эмне дейт, же болбосо там балам эмне дейт бийлеп атсаңыз, мындай расслабляться тете албайсыз. Эгерде өзүңүздүн кругуңуз, мисалы мына биздин командада наоборот бири-бирибизди эмне кылабыз, поддержка кылабыз да ошол жерде, поддерживать этип бийлеп ушинтип атканда бул жерде такыр башкача да. Тойдо бийлеген башкача, үйдө кухняда тамак жасап атып деле музыканы коюп алып бийлей берсеңиздер болот. Залда жүрүп деле бийлей берсеңиздер болот. Өзүңүздүн спальниңиздерди деле бийлеп ушинтип жүрө берсеңиздер болот да, музыканы коюп алып да. Эл эмне дейт деген сөздү эмне кылабыз, такыр унутабыз. Эл эмне десе ошо дейт деп эле келген, алар сиздер жөнүндө 3 эле мүнөт ойлойт экен. Жаңы жолукканда деле кишилер минтип сканер деп коет да, 3 секундта эле эмне кийип келиптир, анан кийин ал кеткенден кийин сурасаңыздар даже билбейт. Может там кофтаңыздын өңүн жаттап калышы мүмкүн, но шымыңыздын өңүн билбейт, же туфлиңизди билбейт. Биз өзүбүз эле ушу кийинип атканда эле комплексоваться этип эмне дейт болду экен, анан жарашып атабы, жарашкан жокпу деп. Бунун баары эле кайра эле көрдүңүздөрбү? Кичинекей кезибиздеги бунун баары комплекс экен. Биздин ата энебиз эмне деп, чеч чалдагың жарашпайт. Чеч чалдагың сага чоң экен. Же сапсары кылып эмне кийип алдың? Же ушул сыяктуу да. Мен мондай сары кийгенде да эстеп кете берем, мен кайнатам айтчу эле да, сары кийим оору чакырат депчи. Бунун баары көрдүңүздөр, убеждение да. Ошол нерселердин баарын ай сары кийиспесеңчи балдарга деп. Кичинекей балдарга наоборот жөжөдөй болуп сонун көрүнөт го. Мага жагат апапак мындай яркий кийискенди жакшы көрчү элем да. Ошон үчүн андай убеждением бар, мен сразу эле мынтип алып салганга аракет кылам. Бул мен жөнүндө эмес деп. Бийлеп бүттүкпү? Көбүбүз эле сиздердин возрасттагы мына мен билем командада көп эжебиз ырчы. Көбү ырдаганды жакшы көрөт, ырдаңыздар. Жиниңиз келип атабы? Наоборот, канчалык жиниңиз келсе, ошончолук катуу ырдаңыздар да. Тоже үйдө жүрүп, кыңылдап, ырдап. Менин мамам немени жакшы көрчү, түйгөндү. Аны түйүп атып, ырдап отура берчү эле да. Немет пичинен кыңылдап музыкаларды, же болбосо мынтип ырдаган үнү да аябай жакшы болчу. Той топур бир жака барганда дайыма ушу мамамды ырдатышчу эле да. Сиздердин деле возрастыңыздарда азыр ушу ырдаганды жакшы көрөсүздөр, жакшы ырдайсыздар дейт элем. Биз деле жана президентский ужиндарга барганда былтыр аябай жакшы болду. Быйыл ырдаган жокпуз. Андай обстановка болгон жок. Быйыл Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет го. Стол аябай узун болду. Анткени бронзовый директорлор аябай көп болду да. Негизи бронзадан өйдө да немеге президентский ужинга.
былтыр бир аз азыраак болгон үчүн мындай бир кабина снимать этип, ал жакта караокеси да болду, дискотекасы да болду, көрдүңүздөрбү? Вроде бы 10 жылдык, 9 жылдык дегенде биз кишилерди, команданы чыгарып ушинтебиз, вроде бы праздник, бирок бизде деле стресс болот да. Тигини чыгара албай калдым, минте албай калдым деп кээ бирөө сценага чыгып выступать этип, мындай ичинде все равно напряжение бир аз болот да. Анан барып ырдап былтыр бийлеп ушинткенде, быйыл да бийледик, но мындай ырдаган жокпуз да. Былтыр аябай сонун болгон, 9 жылдык эсте каларлык. Мен үчүн аябай жакшы болду да. Анткени чоң лидерлердин үнүм жок дегендер деле лидер болгондон кийин үнүм жок, ырдай албайм, бийлей албайм деген не болуш керек, сөз жок болуш керек да. Ошон үчүн ар бири ырдап, ар бири ачылып сонун болгон да. Сиздер деле караокеге барсаңыздар болду. Караокеге тоже немелер чогулуп алып эле, сиздин подружкаларыңыздар 4-5 киши отуруп алып эле барсаңыздар болот. Өзүңүздөр үчүн да аябай жакшы. И неме да, сиздин организм, органдарыңыздагы эмне расслабление болот, аябай жакшы. И подружкаларыңыздар менен да чер жазышып, ушинтип аябай сонун да. Караокеге барабыз, жүргүлө десеңиздер да болот, үйдөн заңкылдап ырдасаңыздар болот да. Андан кийинкиси ыйласаңыздар болот да. Поплачьте дейт да. Биз дагы айтабыз го, Айперинде ушундай жакшы сабак бар го, ичиңиздерде суунун баары чыгыш үчүн эмне кылат экен? Суунун баары чыгыш үчүн или жаш менен чыгат дейт, или мурдуңан агат дейт, ушундай мындай немелер чыгып туруш керек экен дейт да. Бул естественно дейт. Ошон үчүн кичинекей балдарыбыз да ыйлап атканда ыйлаба, үнүңдү чыгарба деген сөздөрдүн баарын эмне кылабыз? Эми ойлонобуз, эмнеге ыйлап атат болду экен, жапжаңды же дагы эмне деген сөздөрдү угабыз? Ким айтып атты эле? Бизде да бир эже бар возрасттагы эле. Кичинекейсинде аябай ыйлап кемин дейт да. Анан мамасы, папасы экөө немеге Бишкекке жумуштар менен кетет, командировкага. Мамамдын боюнда бар болчу дейт желкеген. Анан немеден ашуудан төө аш эмес, долондон авария болуп, ошол жактан мамасы каза болуп калган экен да. Анан мен келип түшүнбөй эле неме деп атсам дейт, боз үйгө сабактан чуркап келип эле сабактан айтты дейт, ай сен үйүңө бара берсеңчи, сени чакырып атат деп ушинти дейт. Мен сыя челегимди колума көтөрүп алып чуркап келатам дейт. Чуркап келатсам, сыя челектин баары колума төгүлүп ушинтип келет. Карасам эле эшиктин баары ачык, карасам эле боз үй турат дейт да. Анан эмне болду экен деп карасам, баары ырдап атат дейт да. Анан эмне ырдап атат? Үйдө той болуп, деги достору келген го, командировкадан келгенден деп ушинтсем эле, тайнем дейт, чачтарым баары кое берилген, жана жолук салынып алган дейт, ыйлап аттыр. Мени көрүп эле айтты дейт. Сен жуттуң энеңди, сен ыйлап отуруп, сен жуттуң деп ушинткен деп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Биз кыргыздардын тили аябай жаман бирокчу. Каргап ушинткенге, ошондо эле мен сүйлөбөй калгам дейт да. Канча жыл ушу тилден калып калгам деп атпайбы? Сен жуттуң деген сөз. Ал дагы эле ушул возрастка чейин ушуну эстеп атса, значит ичинде эмне бар? Жанагы ооруп аткан, ооруну козгоп аткан нерселердин баары ушул билинбеген ушул сөздөрдөн экен да. Көбүсү эле ушинтебиз, түнүшүндө ыйлабайт. Мен деле кички кезинде эсимде, ыйлабайт, мамаң өлөт деп ушунчу эле да. Же бир нерсени сөмөгүмө көрсөң, күмбөз жакты көрсөң, ушундай бир убеждениялардын баарын мээбизге киргизип койчу эле. Ошол нерсенин баары туура эмес. Туура эмес. Оозу мындай ыйлатпаш үчүн эле, сооротуш үчүн эле ушундай бир сөздөрдүн баарын ойлоп таба берген да. Азыр ошон үчүн эмне кылабыз? Ыйласаңыздар да болот. Эмнеге ыйлап атканыңызды деле айтып, таарынып атасыз. Ошол нерсени эмне кылыш керек? Букту ичке калтырбаш керекпиз да. Калтырбай эмне кылабыз? Ошонун баарын чыгарып ыйлап алсаңыздар да болот. Сиздерге тоже мындай позволительно да. Сиз деле адамсыздар да. Анан тигил эмне деп ойлойт, ыйлап атсам, бул эмне деп ойлойт деп. Мен немелерди мындай жүрөккө тийген нерселерди көрүп атканда, мен деле ыйлап неметем да, себе разрешаю поплакать дегендей да. Кички кызым эле эмне болду деп, ушуга да ыйлайсызбы дей берет. Жанагындай азыр бир
Инстаграмда жүрөт го, человек в маске деп, үй берип оорулууларга, ошондой истерди көрүп атасыздарбы? Инвалидтерге жардам берип, помощьтарды алган, ошолорду көргөндө мен жашым токтобойт да. Же болбосо ушундай бир короткометражный бир нерселерди көргөндө мен токтоно албай кетем, жаштарым өзү эле агып баштайт да, эркип деп коебу, ичимен ушундай бирдеке эмоциялар чыга баштайт. Почему бы нет? Бир чети сүйүнөсүң, бир чети ушундай разрешите себе поплакать, ыйласаңыздар да болот да. Буну эч ким эчтеке айтам го, эл десе дей берет, анан үйдөгүлөрдүн жүрөгүн түшүрүп неге ыйлайм деп, андай нерселерден не кылабыз, алыс болобуз да. Андан кийин выговорить дейт, сүйлөп чыгарып салууга. Биздин аялдарда аябай жакшы нерсе бул бири-бирибизге айтып, подушкаларыңыздарды айтып, анымда ушак катары эмес, ичиңиздеги болгон эмоцияларыңыздарды айтып. Мен аябай жаман болдум, мага могу жаккан жок деген сыяктуу. Вы имеете право, да? Сиздер өзүңүздөргө ушуну уруксат бериңиздер. Сүйлөп салыңыздар, айтып салыңыздар. Ичиңиздерде могу жерде бук болуп кармап жүргөндөн көрө, анан айтып салыңыздар десе, элдин баары отурган жерден эле ляп этип эле айтып салып эмес, а просто ошол ичиңиздеги эмоцияны отуруп алып бирөөгө айтып. Ошондой нерселерди дагы мындай кайсыл жерден этиканы да сакташ керек. Кээ бирөө ооба мен айта берем, мага айт десе дей берсин, мага баары бир дегендер да бар. Это не есть правильно, да? Туура эмес информациялар. Айт дебедиңер беле, сүйлө дебедиңер беле деген сыяктуу. Андай болбойт да. Эмне кылыш керекпиз? Айтыш керек, но экологично. Экологично деген эмне? Во вред другим эмес да. Башкалар зыян тартпаш керек. Сиздердин ичиңиздеги эмоцияңар, ичиңиздеги гнев, ушундай нерселер болуп атканда, ошол нерселерди башка бирөөлөргө вред зыян тартпаш керек да. Анан айтып салам деп эле кафеде отуруп эле лап этип эле 12 киши отурса ошонун үстүнөн айтып салган болбойт. Эмне кылабыз? Өзүнчө отуруп, подружкаңыз менен, в основном подружкалар бизге эмнеге керек? Ушул нерсеге керек да. Сүйлөп салганга, бир нерселерди обсуждать эткенге, ушундай ичибиздегин баарын чыгарып алганга. Мен да айтып калдым го, менин подружкаларым ошолорго сүйлөп баарын айтып, балдарыбыз жөнүндө дагы, жолдошубуз, кайынчурт баары жөнүндө мынтип обсуждать этип, открыто да, өзүбүздүн да кандай сезип аткан ушунун баарын айтып алабыз, анан айтабыз да, кандай сонун ушу подружкаларың бар. Менин даже бир туугандарым билбейт, даже күйөөм билбеген ушундай нерселер, силер менен ушуну айтып сүйлөшө алам деп, ушинтип бири-бирибизди поддержка кылып сүйүнүп калабыз да. То есть көрдүңүздөрбү? Ушунун баары эмне болот? Экологично болуш керек. Башка бирөө зыян тартпагыдай болуш керек да. Кээ бирөөлөр бар, сүрөт тартканды жакшы көрөм дегендер бар, Бизде дагы ушундай нейрографика дегендер жакшы көрөм дегендер бар, Үйгө барабыз, мындай жиниңиз келип атабы? Көбүнчө эмне болот? Мындай спонсоруңа жиниң келет, же болбосо бир конфликтный ситуация болуп калдыбы, же бир нерсеге кыжаалат болдуңузбу, же бирөөнү чакырсаңыз келген жокпу, же бирөө сизге каяш айткандай болдубу, сиздин тилиңиз талбай койдубу, же командаңыз ушул сыяктуу бир нерселер болсо, эмне кылабыз? Үйгө барып, нейрографика тарткан көп кишилер бар арабызда. Аны да билесиздер, отуруп алып, өзүнчө бир ручкасы болот, өзүнчө бир мындай боектору болот, өзүнчө карандаштардын баарын алып чыгып алып тартсаңыздар, ушунчалык мээңиз тынчтанат, жан дүйнөңүз тынчтанат да. Ошону сүрөт тартыңыздар да. Анан обязательно нейрографика эмес, байкайсыздарбы? Кичинекей кезиңизде, мектепте отуруп алып мынтип сүрөт тартып берчүбүз. Колуңуз жөн отурбайт. Немелериңизди карасаңыздар, тетрадьдарыңыздын бурчуна тартып берип, артына тартып берип, колуңуз менен бир нерселерди тартып берчиңиз да. Буну биз билип билбей эле нейрография кылчу экенбиз да. Мен эмнегедир ёлканы эле мынтип тартып берчүмүн да, ёлканын немелерин, жана бутактарын мынтип эле тартып берчү элем да. Анан же болсо розаны тартып, ушу эжем тартып аткан бир көрүп калгам, ошентип эле боеп, ушинтип эле отура берчү элем да. Кээ бирлер кыздарды тартат, кукларды тартат, билсеңиз, билбесеңиз деле, красиво рисуйте, некрасиво, бирок ошонун баарын эмне кылыш керек экенбиз? Колубуз канчалык кыймылдап,
цветной карандаштарды алсаңар болот, красканы небереңиздин отуруп алып тартып берсеңиздер, ошол дагы сиздин жан дүйнөңүздү мындай нейрондордун баарын чыгарат экен да. Туура эмес эмоциялардын баарын, туура эмес нерселердин баарын ушул могу 3 кол деп коет да. Ушу менин бир немеси менен бир экен да. Ушу тартып неметкен сайын мээбиз тынчтана баштайт экен. Ошон үчүн сүрөт дагы тартканды билем, билбейм, туура эмес тартам, мен художник эмесмин деген ошонун баарын убеждениянын баарын эмне кылабыз, алып салабыз дагы ошол нерсени эмне кылат экенбиз, сүрөт менен тартып, ошо менен чыгарат экенбиз да. Рисуйте дейт да, сүрөт тартыңыздар дейт. Каалагандай. Дагы бир неме бар го. Атын унутуп калбадым, художник бир бабушкасына эле 6 жаштагы небереси эмне подарить бабушке, что подарить бабушке деп, үйүндөгү эле деген эмесин эле краска, кисточкалар менен бабушка Моза беле, бабушка Моза немесин карап көрсөңүздөр болот интернеттен. 60ка чыкканда беле, ушу точно немелерин билбейм, унутуп калдым. Бирок небереси эмне подариттерин билбей эле ушундай краска подарить этип койгон. Ушул 60 жашында отуруп алып аябай жакшы көрчүкен тартканды, бирок өзүнө мындай позволение, биз эмне кылабыз, өзгө эмес балабызга, өзгө эмес небереге ушинте беребиз да. Анан отуруп алып ушинтип тартып баштайт сүрөттөрдү ошол возрастында. Анан ал самый известный, самый миллионер художник ушул бабушка Моза болгон да. Өзүнүн рисуноктарын долларлап картиналарын баарын сата баштаган да. Анын даже музейи бар деп ушинтсе керек эле. Музейи бар өзүнүн рисуноктары боюнча деп көрдүңүздөрбү? 60 жашка чейин мээсинин баары бошобой келген. Кой балам, кой неберем, кой үйүм, кой жумушум деп 60 жашта уже бошоп, не кылган? Өзүнүн таланттарын чыгарган да. Возможно, сиз деле Алла Таала бекер бир нерсе бербейт да. Анын артын караш керек да. Ушундай бир конфликтный ситуация болуп калганда эмне кылабыз? Может, анын артын Алла Таала сиздерге художник болсун деп туруп, ушундай ситуацияны зарождать эткен да сиздер үчүнчү. Айтат го, бир сиздер каалаган мечтаңызды, сиздер каалаган нерсени Алла Таала меде эле берип койбойт дейт. Ошону дейт, кичинекей ороп бир ситуацияларга, проблемаларга, бир нерселерге ошонун баарын биз азыр эмне кылып атабыз, сыртынын баарын ачып атабыз да. Сыртын баарын ачып, анын ортосунда сиз каалаган өзүңүздүн максатыңыз, мечтаңыз бар. Возможно, кичинекей кезиңизде художник болом мен чоңойгондо деп койгонсуз, бирок ал ушул немелер менен эмне кылып калгансыз, үстүнүн баары менен жабылып калган да. Азыр сиздер бошсуздар, ошонун баарын четинен ача берсеңиздер, возможно, сиздер ырчы болуп чыгасыздар. Жиниңиз келип анан ырдай берип, үнүңүз менен, эмнеге жанагы Бегимай деген кызда бар го, ырчы. Канча проблемалар менен ырдабай эле жүргөм дейт го. Анан кийин бул Бишкектен ырдап, площадьтан түн ичинде эле эртең менен звезда болуп туруп, ойгонсом эле звезда болдум деген немелер бар го, интервьюларычы. То есть, возможно, ошол нерселер сиздин талантыңызды ачат. Возможно, бирөөңүздөр художник болуп кетесиздер. Возможно, бирөөңүздөр бийчи болуп кетесиздер, ырчы болуп кетесиздер. Аны эч ким билбейт. Бирок башка бирөөгө зыянын тийгизбегендей нерселерди жасаш керек экен да. Кээ бирөөлөр эми сиздердин возрастыңыздарда уборка кыласыздарбы, кылбайсыздарбы аны билбейм. Бирок полкаларыңыздар бар да, ар бириңиздердин өзүңүздөргө тиешелүү, жин келгенде байкайсыздарбы, айтат го, аялдын жини келсе кир жууп салат деп, же болбосо үйүн жышып салат деп. Өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр деле, ким эмнени жакшы көрөт. Ушул нерселердин баарын отуруп командаңыздар менен обсуждать этсеңиздер болот да, жиниң келгенде эмне кыласың деп. Кээ бирөөлөр ушинтип үйүн жыйнап салат. Тиммели генерал, мен деле бирок мындай ичимде бир нерсеге неме ответ таба албаганда ушинтип жыйнап уборка кылып баштаганда, анан кийин ушундай бир шылчок болот да, ушул деп аны отура калып жаза калып ушинтем да. То есть жыйнаганда айтат да, жышып жууп салыңыздар. Жиниңиз келип атканда тиммели неменин баарын, кирин баарын чыгарып, неменин баарын, чаңдарын баарын сүрүп, то есть займитесь уборкой дейт да. Ушул гневиңар чыкпай атабы, ичиңиздерде ызаңар чыкпай атабы, таарынычтар чыкпай атабы,
ушинтип жышып жыйнап салсаңыздар үйүңүздүн баары жаркырап калса эмне кыласыз? Уже оюңуз такыр башка болуп калат. Неге таарынып атып элем, неге капаланып аттым элем деген боюнча эмне кыласыздар? Ушул нерсенин баарын унутуп каласыздар да. Эң жакшы нерсе казыр го эми кир жууганды автомат деле басып коймой, мурун болсо тиммели жышып жууп, менде деле андай учурлар болгон, мындай неме болгондо, мындай хаос болгондо, оюң чачырап ушинтип жинденгенде кирдин баарын чогултасың да жышып жуусаң, жөнөкөй күн жуугандан көрө ошол күн тазараак жуйсуң да, жиниң менен жуйсуң да анткеничи. Ошол методдорду азыр деле колдонсоңуздар болот. Автомат эмес, колго жууп салган бул сиздерде адат деле болуш керек. Алымсынбайм автоматка дегендер да бар, То есть бул дагы бир метод экен да. Үйдү жыйнап салган, генералдетип салган, актап салган, же шторунун баарын чечип жууп салган. То есть бунун баары өзүнчө дагы бир успокоительный экен да. Айтып койдук го, аялдын жинне тийбей үйдүн баарын генералдетип салат азыр депчи. То есть ошол сыяктуу экен. Анан биз айтып эле жүргөн, бул психолог неме кылыш керек да. Кат жазыш керек. Баягы эле кат. Бумага все стерпит деп, катты кандай жазыш керек билесиздер. Возможно, биринчи жолу катышып аткандар бардыр араңыздарда, бар бул жолу новичоктор, башка командалар көп келип атышат. Биздин структура эмес, уже параллельный структуралар, даже башка компаниядан катышып аткандар да бар да. Отуруп алып кат жазсаңыздар болот. Письмо обиды дейт, таарынычтын каты. Кимге таарынып атсаңыздар, эмнеге таарынып атасыздар, ошол ситуациянын баарын жазып, сен мага ушинтип жамбаш тартпай, башка устукан тартып койдуң, же болбосо дагы бирдик, ошонун баарын жазып, анан осознание келтириңиздер да. Апей, эмне болмок элем, ал деле эт да. Значит, менден да улуураак бирөө бардыр, значит, кудагый же болбосо жолуулуудур, возрасты кичүү болсо дагы жолуулуу болгондор болот, Вот, же болбосо ак көйнөк алып бер десем, кызым барып мага көк көйнөк алып берип койду, мен ал көйнөктү эмес буну кийгим келген деген сыяктуу ичиңиздеги таарынычтын баарын ошол кагазга бүт жазып чыгабыз. Анан акыр жагында наоборот, спасибо, благодарю. И рахмат ай кызым, ак көйнөк эмес көк көйнөк алып берсең дагы, анткени байкасаңыздар баарын эле кыздары кийинте бербейт, Ал көйнөктү өз деле ала алса болмок деген сыяктуу да. Оправдание, ошолор жазып, ошол менен смирение деп коет, ошо менен сиздер туура жагына чечкениңиздерди жазып, эгерде кааласаңыздар өрттөп салыңыздар. Негизи өрттөп салган аябай жакшы да. Же болбосо айта албаган нерсеңиздер болсо, кызыңызга берип койсоңуз, кызыңыз кийинкиде чын эле дейт да. Чын эле ушундай болгон турбайбы? Апа айтпайт белеңиз деген деле учурлар болот да. Анан эң немеси бул такыр эле болбой баратса, обратитесь к психологу дейт. Психологко кайрылыңыздар. Психологко көп эле кайрыл десе ойлойт, мен анчалык оорулуу эмесмин, мен псих эмесмин да деген ой келет бизге. Психолог деген просто ичиңдеги эле жан дүйнөңдү сизге эле суроолорду берип отуруп эле сиздин ичиңиздеги жан дүйнөңүздү чыгарат да. Ичиңиздеги капачылык, ичиңиздеги возможно сүйүн, ушундай бир сүйүнгөн нерсеңизди сиз эмне кылып койгоңуз, мынтип басып койгоңуз да бир нерсе мененчи. Ошол нерсени ачып, ушунчалык мен бактылуу турбаймынбы деген осознание келип кетет да. Психологко барсаң, өзүңө өзүң жооп берип отуруп эле, мындай да, самый эң мага жардам берүүчү киши ким? Бул мен дейт да. Мен өзүм мен гана жардам бере алам. Сиз эч ким мага жардам бере албайт менден башка. Эгерде мен мынтип ачык болбосом, эч нерсе айтпай, мына випке катышкандан көбү билет, өзүңүз ачылып туруп ошол нерсени сыртка чыгарсаңыздар, сиздин проблемаңыздар чечилет. Сиз кайсыл запрос менен келсеңиз, эмнеңизди оңдойн деп келсеңиз, ошол нерсенин баары ачылат. Кээ бирөөлөр жөн эле мынтип сынап келет. Кээ бирөөлөр болсо айтсамбы, айтпасамбы деген сомнение менен келет да. Туура болобу, туура эмес болобу деген мындай сомнениялар менен келет.
ошондуктан до конца ачылбагандардын бир себеби ошодон да. Ошон үчүн психологко баргандын бул эч зыяны жок, пайдасынан башка зыяны жок. Мен даже кызым 19-та, 17 жашында эле подростковый возраст болот, конфликттер боло баштайт, өзүн өзү жаман көрө баштайт. Бунун баары кайра эле с детства экен да. Кичинекей кезинде мен сени жакшы көрөм деп көп сөз айтпагандан, биз аны көп кучактабагандан, эркелетпегенден, кийинтип атамбыз, значит мен жакшы көрөм да. Курсагын тойгузтамыз, значит жакшы көрөм да. Бирдеке десе эле мен улуу кызым айтып калат. Кичинекей кезинде толук болчу, тиги тамакты көп жеп, мамам минтип айтчу деп атпайбы. Тамакты мындай казыркыго кичинекей кызыбыз выбор бар. Мындайды жебейм, тигиндей деп ушинтет да. Менде андай выбор жок болчу. Берген тамакты жебесем, мамам айтчу дейт. Африкада канча деген кишилер, канча деген балдар ачкадан өлүп атат, сен болсо ушин кесирленип деп ушинтип урушчу дейт. Ошол сөздү укпаш үчүн эле жей берчимин дейт. Ошон үчүн мен полный болчумун. Минтип выбор жок болчу менде дейт да. Буну жейм, жебейм деп эркелей алчу эмесмин. Эмне болсо ошону эле жечимин деп өткөндө айтып берип атпайбы, көрдүңүздөрбү? Казыркы балдарга наоборот мындай выбор бар да. Анан ортончу кызым өзүм менен өзүм монтип кете баштаганда, то есть аны уккан эмесмин, значит, мен аны менен ачык мынтип сүйлөшө албай, ушундай болчумун. Айтып атпайбы, эми эле келип, жөн эле бир күндө 10 мүнөттөй эле жанында отуруп сүйлөшүп, ушинтсең эле мындай ачылат да бала, ичиндеги нерсесин ачат да. Ошол нерсени кыла албагандыктан мен психолог алып баргам. Барып, анан эмне болду десем айтат. Мага эле суроолорду бере берди, өзүм суроомо өзүм эле жооп бере бердим. Анан зато, знаете, на душе так легко стало дейт да. 1 сааттык эле сеанстан өзүн өзү тааныды да. Мен өзүмчө эле группамдагы группалаштарга таарынып берчикем дейт. Өзүмчө эле өзүмдү басынтып берчикемин дейт. Азыр ойлоп көрсөм, такыр башкача дейт. Как будто мени группадагыларымдай бөлүп салган сыяктуу болуп эле өзүмчө эле бир бушта отургандай болуп берчүмүн дейт. Көрсө, наоборот, мага эле мынтип тянутся ко мне. Ошону мен байкачу эмес экенмин депчи. Ошон үчүн психологко барган бул аябай эле жакшы. Аябай эле мынтип отуруп чер жазышып сүйлөшүп отурсаңыздар аябай жакшы да. Сиздерди башкаларга барып убара болбосун деп биз эмне кылып атабыз? Баарыбыз ошол психологдун курсун окуп бүттүк. Ар бириңиздер менен кантип сүйлөшүп, кантип кичинекей нерсе болсо да жардам берели. Услышать, как услышать деген сыяктуу баарыбыз ушу курстарды өттүк атайын. Ошол баарыңыздарга бүгүнкү сабак аябай пайдалуу болду го деп ойлойм. Анткени канча деген оорудан өзүңүздөр сактайсыздар да. Бүгүн билген нерсеңиздерди өзүңүздөр билген тааныштар менен, кошуналар менен баары менен бөлүшүңүздөр да. Бирөө аябай стресс ушундай болуп атса, эгерде билбесеңиздер айта албайт элеңиздер да. Азыр мен деле ушундай советтерди бере алам. Отуруп мен көбүнчө эле мен өзүм ушун жакшы көрөм, жазып туруп өртөп сал деп. Ушинтем да, ушундай советтер, ушул советиңиз аябай жардам болду дегендер бар. Ошон үчүн баняга барыңыздар, ырдаңыздар, билеңиздер, өзүңүз дайыма мынтип ачылып жүрүңүздөр да. Ичке монтип түртүп салбаңыздар. Пробка деле бир күн монтип атат да. Приправаны элестетсеңиздер, бир күн монтип ушундай чачылат үйүңүздүн баарын. Монтип бузуп дегендейчи, кирдетип. Андан көрү акырын өзүңүздөр ушул нерсенин баарын колдонуп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды өзүңүздөр караңыздар. Ошентип бүгүнкү сабак бүттү. Эми дагы 2 сабак, 3 сабак калыптыр. 3 сабактан кийин бул курс бүтөт. Андан кийин командаңыздардын баарын топтой бериңиздер. Бизнес-игра башталат. Билесиздер, бизнес-играда аябай сонун жетишкендиктер болот. Ошол нерсеге жетиңиздер дейт элем, командаңыздын көбүн чыгарып алыңыздар дейт элем.